Assalamu alaikum barыңыздарга, көрүүчүлөр, катталуучулар. Мен Кадамжай районунун Актүркбаг айыл аймагы Кайтмас деген жердемин. Бир жакшы багыт алдымчы. Просто азыр баягы бактан үзүп жеген башкача экен да, туугандар. Былтыры Төмөйүнгө дагы бир энемдин багына барып, апайы дарыбызды үзүп жарып жегенбиз, билесиздер. Быйыл эми насып кылган экен, Аллага шүгүр. Карасаңыздар, Култунайда үзүп жеген бар башкача экен да. Видеону аягына чейин көрүңүздөр, азыр бир катар полный көргөзүп кетебиз. О, гүласа пиштире. Көргөзүп карасаң. Өтө сонун, мына. Гүластар да пишип калыптыр, Шунчалык шүгүрчүлүк келтиришибиз керек. Карасаңыздар, Кыргызстан биздин кандай сонун керемет жайларыбыз. Бул айылда бардык нерсе эң биринчи пишат. Мына далил. Бардык нерсе биринчи пишат, гүласада пишип калыптыр. Баяман базарындабыз, кире беришинде Эмпа заправкасы. Мына бул жакта Кадамжай тараптан келесиздер. Ошондой эле ушул жерге келгенде мына жерде аква эшик терезелер сатылат. Эң арзан баада. Төмөндөгү номерлерге чалып кайрылыңыздар. 1 ай бою акция скидка жүрүп жатат. Келиңиздер ушул жерге. Доставка бар Кадамжай районунун ичи боюнча. Мына бул жакта эжелерибиз терип жүрөт. Бул жакта мынакей ассаламу алейкум. Мына жигитти тааныдыңыздарбы? Мынау түз айып мына бала, карасаңыздар. Ким тааныды? Тааныгандар комментарий жазыңыздар. Кызга шаарынын адынан Торнадо деген тамашоочу жигит мынакей. Өзбекстандарга, СНГларга чыгып, көп ийгиликтерди багындырган. Энди мына жүрүштү карасаңыздар. Мунун баары тамаша азамат жигит. Ушул үлкөн болот, жакшы үлкөлөрүмдүн бири. Ушундай дыйканчылык кылат. Рахмат. Поляга, биздин Култунай поляга, Кудайга шүгүр. Жараткан ушундай эмеге жеткизип, Култунай пишка жеттик, Кудай кааласа. Хуш келипсиз. Ошо. Бүгүн Полядабыз, насып кылса акамдын катталуучулары кирип көрүп, жакшы ой пикир калтырып койгонсуздар. Лично мындай кылайлы, менин атымдан ошо сиздин катталуучуларыңызга жакшы ой пикир калтырат. Сиз тандайсыз, ошого 1 ящик целый, 1 ящик Култунай бесплатно. Анакей болсо мына карасаңыздар, туугандар. Вообще. Бул өтө күчтүү жаңылык болду. Эми Култунай жөнүндө аз гана секреттерден бөлүшүп кетесиңби, дөкөлгөм? Секрет. Жашыра турган деле эчтеке жок да. Ооба, жашыра турган. Эми эгем кызыккандарга эгиш керек. Баягы кызганыч эме башка эмес, бирок эгиш керек. Себеби азыр СНГда бүт дүйнөгө Кудайга шүгүр Кыргызстандын Култунайы таанылып атат да. Мунун эмне себеби жакшы болгондуктан, товар жакшы болгондуктан. Көрүп атасыздар, интернетте Өзбекстандык кантип окутуп атышат, башкартып атышат. Кудайга шүгүр биздин дыйкандар дагы кичине Кудайдан коркуп, иманы бар, инсабы бар экен, нормально кылып жөнөтүп атышат Россияга. Без очередь таламай болот. Таламай деген, Култунай бир. Бир деген. Азыр кайсыл жактарга жөнөтүп атасыңар? Азыр Россиянын бүт жагына кетип атат. Россияга. Бул жагы Владивостокко чейин алып кетип атышат. Машалла. Бул айылда негизи 20 гектардан ашык гектар эгилген, общий жалпы эсеп боюнча. Бир күндө чыгып кетет, 3-4 фурага чейин чыгып кетет. Бир күндө эле. 24 сааттын ичинде бир 3-4 фура чыгып кетип атат, Кудайга шүгүр. Азыр уже сезондун ортосуна келдик. Ортосуна келип калдык. Канча жолу терилди азыр? Мына азыр мына бул жакта теришип атат экен. Азыр 10-чусу, Ооба, буюрса 10-чусу, onu жетип калдык. Күндө эле терип атабыз азыр. Көрүп атасызбы? Мына ушинтип жетишип кеткен. Муну бир күндө коюп койсок, баягы күндөн уже бышып өтүп кетет да, ошондуктан анда терип. Сразу терип кетиш керек деген, мына көргөзүп кетеличи мына. Ушул поляны кеч тергенбиз. Кече, Күнү кече. Мына карасаңыздар. Бул жактан дагы терип келип атышат. Эртеңки дагы даяр буюрса. Кудай берекесин берсин. Бул бир жолу эле пышабы, ошондо эки жолу пышабы? Жок, бул бир эле жолу пышат. Бир эле жолу, Сорт ушундай клери деп коет, ана бул кезди сортуна кирет дагы. 6 айда бир жолу түшүн берет, 1 ай түшүн берет. Ошо менен болду, алып салабыз. Ушул учурда пышат экен да. Ушул учурда пышат. Буну уже алып саласыңарбы? Муну алып салабыз кайра. Апрелдин 10-унан баштап терип баштадык да уже. Через день тергенде дагы бүгүн Кудайга ошо 20. Ошондо жылда кийинки жылга дагы башка көчөт тигилет. Кайра. Себеби түшүндүрүү көп болот да. Муну коюп койсок, кийинки жылга бул майдаланып кетет. Жараксыз болуп калат дейм. Жараксыз деле болбойт, болсо майдаланып кетет. Экспорттоого кичине бир аз калибрга туура келбейт. Анандай болуш керек деген. Бул даже орточосу. Ошон үчүн сразу алабыз. Карадан дагы сентябрда көчөтүн эми канча сомдон эми? Дыйкан деле чыгымдары көчөтүн былтыры 12 сомдон 16 сомго чейин болгон. Былтыры. Эми быйыл дагы көрөбүз, Кудай буйрса.
көчөт дагы болот. Егем дегендерге көчөт без проблем. Келе бересиздер, байланыша бересиздер. Көчөтү, кулпунайы, башкасы бүт баарын даярдап беребиз. Бул тагын мени сурайын. Мен сурай турган нерсе аябай көп мында карасакчы. Канча десеңиз. Ошол канча эми бар? 1 килограммы канчадан? Азыркы учурда Базарда көрдүм 300, 400, 500 ар кандай деп Biz furaga жүктөп атабыз 250 сомдон 300 сомго чейин. 300 сомго 300 сомго чейин жүктөп атат. Экспорттоо үчүн. А ички базар ошо сиз айткандай бул жактан 250ден алып келсе 300 сомдон 350 ушундай сатып атышат. Азыр бир тергенде жалпы канча килограмм чыгып атышын? Кечеги күндү айтайын, бүгүн азыр башталып бүтө элек да. Кечеги күнү 146 болсо 37, почти 200 килограмм, 200 ящикке чейин. Ящигинде 2 килограмм болот. 2 килограмм болсо 400 килограмм теріп коюпбуз да кечеги. 400 килограмм, а? 400 килограмм. Машалла, көз тийбесин. Иштерге ийгилик Беко. Келип туруңуздар. Ошол эми көп кыйнабайлы, баланы дагы иш кылып атат. Мына карасаңыздар, эми иштен койбойлу, эми акыркы сөздөр болсун эми сизден эми мындай күлкүлүү. Кулпунайга айтмакчы, кандай уход кылыш керек? Буларга эмне саласыздар, кандай кылыш керек? Уходду ошо айттык го, бул удобрение основной, без химия. Бүт эле биогумус менен өстүрүлгөн кулпунайларда, эко кулпунайлар деп коет муну. Эч кандай химиясы жок, только витамин. Машалла. Башка химиялык зыяндуу заттар жок. Ошондуктан бул дамы дагы сонун. Мээнети күч, бирок акчасы жакшы. Мээнети күч, акчасы. Күрүштөн көрө жакшы да экен. Күрүштөн көрө жакшы. Базар жок экен. Негизи бул жерде күрүш да кылышат. Бул жигит күрүштөрдү да өстүрүп жүргөн. Азыр күрүштү барсаңыз 60 сом дейт экен. Азыр мунун майдасы өзү 60 сом. Бирок жаман күлдүрөт ушу бала. Тойлор болсо деле чакырыңыздар. Тоюңуздарга чакырыңыздар ушу жигитти. Кудай кааласа тоюма чакырам ушу жигит. Болду экен, кызматта. Анча-мынча күлдүрүп бересиң бар. Тамашачы жигит да. Болду, акыркы сөз болсун эми сенден. Кудай буйрса, берекесин беребиз дейбиз дыйкандарга. Аллахым күч-кубат берсин. Эгемдей тургандарга кулпунай эгиңиздер. Негизи Кыргызстанды ушундай мөмө жемиш аркылуу да таанытайлы. Бир эле өрүк менен эмес, Баткенде кудайга шүкүр азыр кулпунайдын да мекени болуп калды. Ошондуктан Баткен өзү жакшы жер болуп атат. Погодабыз дагы, климатыбыз да өтө сонун, эрте бышат, анан эрте жетет да. Башка чүйдө, Жалал абадта эми бышып аткан болсо, бизде уже бүтүп атат сезончу. Ошондуктан урматтуу баткендиктерге кайрылайын. Баткендиктер эгиңиздер, кулпунайды өстүрүңүздөр. Жакшы киреше болуп, миллионер болуп жатып калыңыздар. Англияга баргандан көрө ошо англичандарды алып келип, менде кулпунай тердеп коюңуздар. Ошол күнгө жетели деген. Беко да мына Беко миллионер болду уже. Иштерге ийгилик. Иштерге ийгилик Беко. Мына бир катар көргөзүп кетейин анда, араларын аралатып, мына карасаңыздар туугандар мына. Мына карасаңыздар, Аллахтын ушундай керемет кудурети мына. Жакындатып көргөзөйүн. Өтө сонун мына. Аралатып силерге көргөзүп кетейин. Мына карасаңыздар эми. Клубника буга ушундай клёнкалар үстүгө жабылат экен да сөзсүз, а? Таза туруш керек да. Таза. Баягында эмелер дагы чыкпайт дейт го ушунда. Отоочу чыкпайт. Бунун арасыга шлангыда суу кеткенби жанагындай? Камчылатма суу баруу менен эгилген да. Ошолор жакшы эмес. Мына карасаңыздар. Вообще. Баары бир бакта үзүп жеген башкача экен да туугандар. Мына. Мейлі ушуну менен чыгарылышыбызды токтотойлу, эми отуруп алып, от души кайып кылып жейин эми туугандар мен делечи. Бул жакта жашыктарды көрдүк. Сүрөттөрүн көргөзөм сиздерге мынакей. Кадамжай району Кайтмас айылы. Ошондой эле туугандар мен унутуп кала жаздапмын. Карасаңыздар мына жерде гүлас дагы бышыптыр мына. Бисмиллахиррахманиррахим деп мына карасаңыздар. Мынакей мынабысын алайлычы. Жаны бер гүлас дагы бышыптыр. Мына дыйканчылык. Катталып колдоп турсаңыздар, жакшы комментарий жазыңыздар, жана айтып кетти, унутпаңыздар, Мен араңыздардан бирөөнү тандайм. Бир жашык сиздерге болот Кулпунай Беко инибиз атынан подарка болот. Базарга өтө жакын жерден сонун жер чыгып калды. 15 сотук жер. Кадамжай району Хамелеон базарыны билесиздер. Исхак Болоткан айыл аймагы. Ошол жерге өтө жакын жерде мына нар жагында базар турат. Мына базарды көрдүңүздөр.
Ушул жерде мына теп-тегиз кылып тегиздеп койду. 15 сотук жер, басындагы башында эле айтып кетебиз. Тоголок 1,5 миллион сом. Сом эле айтабыз. Эси дагы ушунчалык март адам экен. Мына кызыл китеби бар, документтери бар, бүт бардыгы жайында, чотки болгон ушул жерде тегиздеп койгон. Теп-тегиз кылыпчы ушул жерден. Олкуңуздар кызыккандар. Өзү бул айылда дагы аябай баягы жер сурап менен кызыгып жер сурагандар аябай көп болчу. Базарды көрдүңүздөр мынакей, мына ушул жак базар. И бул жакта дагы мына кошуналарыңыздар үйлөр салып жашап жатышат. Төмөндөгү номерлерге чалып туруп, кайрылыңыздар. Срочно сатылат мынакей. Ошондой эле эң жакшы жери туугандар, портерге алмашуу жолдору бар мына. Чала бересиздер. Сиздерге дагы жеңилдик вариант мынакей. Портерге дагы алмашуу жолдору бар. Төмөндөгү номерлерге чалып алып коюңуздар. Сайдан алыс. Ар кандай негативтерди жазып, дагы бирдемелер деп, мышыкмайга жетпес сасык деп бирден болуп анан эч ким албай эле жана акчасы жоктон айныта бербеңиздер мынакей мына. Бул жагы деле сайдан алыс, бул жагы деле алыс, теп-тегиз жер, 15 сотук жер, кызыл китеби бар, документтери жайында. Портерге алмашуу жолдору бар, мынанда да үйлөр түшүп жатат мынакей. 1,5 миллион сом кеми бар. Адрес дагы бир жыл айтып кетейин. Кадамжай району Исхак Болоткан айыл аймагы. Базардын, мал базардын бер жагы.